2020 жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда коронавирус жуктуруунун жаңы 4 учуру катталды. Коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар 1-апрелине карата 111 кишиге жетти. Алардын эң көбү 54 адам Жалал-Абад облусунда. Ал эми коронавирус менен күрөшүүдө күч түзүмдөрү жана медицина кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатышат. Кыргызнефтегаз өзүнүн ошол алып келген жардамын ушул жерде турган врачтарга, комендантка бермекчи. Таажи вирусу менен күрөшүүдө эмгектенип жаткан кызматкерлерди колдоо максатында Кыргызнефтегаз АЧ акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рашид Бостонов жана анын орун басары Талай Рысалиев 1 айлык эмгек акысын, ошондой эле Кыргызнефтегаздын жумушчуларынын бардыгы 1 күндүк айлык маяналарын топтошуп, жалпысы болуп 2 миллион 145 миң сом акчалай жардам көргөзүштү. Коллектив менен сүйлөшүп, биздин правлениянын төрагасы Рашид Абдулович өзү баш болуп туруп, 1 айлык айлыгын которуп берди. Анын орун басары Талай Кумашевич 1 айлык айлыгын которуп берди. Ошондой эле 10 правления мүчөлөрү 10 миң сомдон ашык акчаларын которуп беришти. Анан калган жөнөкөй жумушчудан баштап инженер-техник кызматкерлерге чейин бардыгыбыз 1 күндүк иш акыбызды кол коюп котордук. Ошон үчүн Жалал-Абад областынын областной больницасына 200 миң сом берели деп шештик. Ошондой эле Тузак райондук больницасына 150 миң сом. Кочкор Ата шаарынын санаториясына 150 миң сом. Моокен райондук больницасына деп атабыз 150 миң сом. Анан бул жерде айтып кетейин, Оштун комендантына акча бөлгөнбүз. Жана айтып кеттик, Ош Жалал-Абад бүт немелерди бөлүп атабыз. Ага да 150 миң сом. Ноокат райондук больницасына 100 миң сом. Кара Суу райондук больницасына 100 миң сом. Оштун городской больницасына 100 миң сом. Алардын өкүлүбүз катары тапшырат. Ошондой эле биз Жалал-Абад облусунун комендантына дагы акча бөлгөнбүз. Аны дагы тапшырып коёбуз. Кыргызнефтегаз Жалал-Абад жана Ош облусунун медицина жана укук коргоо органдарына жардам көргөзүштү. Учурдагы тартыштыкка карабай жардам колун сунган кыргыз мунайчыларына Жалал-Абад шаары жана Сузак району боюнча комендант Жеңиш Жоробеков ыраазычылыгын билдирди. Ушул багытта жапатырмак барыбыз бирге иштеп атабыз. Сиздердин жетекчилигиңизге Абдрашид Абдуловичка аны колбасына иштеген жалпы өзүнүн курамына, жамаатына, профсоюз жетекчилерине чын айтканда комендант катары комендатура штабынан мүчөлөрүнүн атынан терең ачык билдирем. Көзгө көрүнбөгөн душман менен алышууда өмүр сакчылары, медицина кызматкерлери өз өмүрүн тобокелге салып, кооптуу аймактарда иш алып барып жатышат. Мындан улам аталган кызматты ар тараптан колдоого алуу учур талабы. Мамлекет жардам берди. Андан калса агай ушунча күндүк материалды колдоо кылып келип атыптар. Кылган кызматыңар элге, журтка, Кыргызстанга дегендей. Ушу сиздерден берген тыйым ошол оорулардын ден соолугун сактап калганга, ошол жердеги карап аткан сотрудниктердин ден соолугун сактап калганга биринчи очуруп. Ар 4-үнчү адам ошол коронавирустан ооруп калгандардын бирөөсү ошолор менен алышып жүргөн медперсонал экен. Ошон үчүн бизден бир биздин бир тилегибиз өзүбүздүн сотрудниктердин ден соолугун сактап калуу. Максимально контакты 40 элдин бири менен бирине болгон каттоосун токтотуу экен. Биздин ошол токтоп туруп бүткөндө алып келип аткан нерсе. Анан биз акыркысын дарылап 14 күнөн кийин чыгып кетсек, биздин жеңиш ошол. Сиздердин жардамыңыздар менен Кудай буйруса, эл менен журт менен бирге биз дүйнө жеңген коронавирусту биз да жеңебиз. Кыргызнефтегаз башкармалыгы учурда бардык талаптарды аткарып, илдетке каршы күн сайын тийиштүү жумуштарды алып барууда. Мекемелер жана кызматтык автоунааларды дезинфекциялоо иштери тынымсыз жүрүп жатат. Ошондой эле түшүндүрүү иштери уланууда.